көрсөтөйүн. Эсиңиздерде болсо, мындан 2 ай мурун Сокулук райондук мамлекеттик каттоонун алдынан ушул Курмушев Алым байкебизге үйүнүн документтерин тапшырганбыз. Ал эми бүгүн үйүн көрүп келели деп чечтик. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай жакшысызбы? Жакшысызбы? Конуш кут болсун. Көзүбүз менен көрдүк. Ушул жерге сатып алдык, Канчага сатып алдык дегеле азыр бизде көрүп аткан көрүүчүлөргө кызык да, ушул канчага алды болду экен жана канча пайыз менен алды болду экен, кандай шарт менен алды болду экен депчи. Мына өткөндө айткандай эле 25% первоначальный взнос төгүлгөн. 5 ай күттүм, 5 айдын убагында алып бердиңер, Кудайга шүгүр. Азыр мына үйдө жашап атам. Вступительный взнос 3% төлөгөм. Эми бул үй өзү 1 миллион 400 миңге бааланды. Ошондо 1 65 000 сиздер төлөп бердиңер, 75%. Ошону айына 10 миңден төлөп атам. Мына биринчи айдыкын уже өткөндө төлөдүм. Бир жума алды. Ошо төлөп баштадым, уже биринчиси төлөндү, эми экинчиси Кудай кааласа ар күнү убагын төлөгөнгө аракет кылабыз. Силерге да ыраазычылык. Көптөн бери квартирада жүрдүк элек. Силерге ишеним көрсөткөнүм мынакей акталып, көрүп аткан үйдө жашап атабыз. Бул үйдө кимдер турат дегеле, жалпы үй бүлөңүз барбы, канча киши турасыздар? Бул үйдө мен келинчегим, уулум менен ошо жерде эле, калган кызым турмушка чыккан, андан уулум өзүнчө бөлүнүп кеткен семьясы менен. Анан кийинки уулум ушул жерден үйлөнтөлү, неберелүү бололу деп турабыз, ниеттенип. Агарып, өгөрүп дегендей. Буюрса. Кудай кааласа. Бул сиз Ала Тоо кайсыл район болуп калат? Ошондо биз Ала Тоонун үстүндө эле турабыз, Арча Бешиктин. Жок, Ак Ордо 3-түн үстүндө турабыз. Бул тарап Ак Ордо 3, Ак Ордо 2, нар жагы Ала Тоо. Бул жагы селекция. Бул өзү Орок айыл өкмөтүнө кирет. Сокулук районунун Орок айыл өкмөтүнө кирет. Анан жакында шаарга Ленинский район карайт деген имиш бар экен. Аны убагында көрөбүз да. Буюрса шаар кеңейген сайын бул жер дагы шаарга айланат да буюрса. Анан ошо шаарга ТЭЦтин түйүндө жашайт экенсиз. Биякта барсак эле. Трубанын түйүндө турам. Буюрса жылуулук бул жерге жагылбайт болуш керек азыр билишимче. Мурун жагылып, элдин эмеси менен жагылбай калган экен, эми бирок азыркысында газ менен жагабыз дегендей кылып атышты. Газ көчөт, Анан азырынча толук биякта маалыматым деле жок, жаңы эле келдик да бул жерге. Канча бөлмөлүү үйүңүз? Үйүм жилой 2 комната, 1 кухня. Бул янда да бир 2 комната бар. Итиңиздин аты ким? Жолборс. Жолборс тынчыраак жат, биз сүйлөшүп алалы. Алым байке, эми ачыгын эле айтсаңыз, ушул көп жүрүп батирлеп жүрсөңүз, көптөн бери ар бир адам өзүм үйүм болсо, үңкүрдө болсо үйүм бар деп кыялданат эмеспи? Анан ушул нерсеге жетүүгө көп жыл иш аракет кылсаңыз керек дегеле, кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрдүңүз ушул күнгө чейин? Кандай эмне деген кыйынчылык? Эми квартирада жүрсө ар бир адамга, конечно, кыйынчылык болот. Ошо квартиралап жүргөн убактарда ушундай кооперативтерди угуп, анан кийин ушу мурасты угуп, мурастан барып эле ушу төлөдүм, ишендим, күттүм, алдым, эми жашап атам. Кудайга шүгүр. Реалдуу экен? Реалдуу эле, реалдуу үчүн ушу үйдө жашап атабыз да. Азыр көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз мисалы азыр алданып калабыз деп коркот да. Ал эми ар ким адам ар кандай экен да. Кээ бирлери мен деле өзүм өткөндө берген интервьюларым, комментарияларын окудум. Анан кызыл китеби анакей, анан мындай эле папка кармап алыптыр дегендей болду. Эмелер комментарияларды окудум да, анан алданып каладыңар, анан бул ошолордун кишиси дегендей. Негизинде мен өзүм Токтогулдан болом деп өткөндө эле айткам. Силер мен мурас кооперативдердин каяктан экенин эле билбейм. Ошол жерде иштегениңерди билем, тааныйм баарыңардан. Кимдер каяктан экенин кайдан билем. Болгону ошолордун директоруңар Тариелге ошо башында атына татыктуу болсун деген мурас атайын койдум деген сөзүнө ишенич болгон. Ошол ишенич менен эле мынакей Кудайга шүгүр азыр үйдө жашап атабыз, мынакей өзүңөр көргөндөй. Кызыл китеби бар бекен? Кызыл китеп бар. Кызыл китепти берди, кызыл китепти алдым. Көрсөтөйүнбү?
көрсөтөбүз. Mayli, al çayını. Макул. Мынакей бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр. Renkli жазысында қоша көрсетіп қоялы. Nerede мынакей? Не деп жазылып турат? Менің намым жазылып тұрады. Сиздин атыңызга жазылды. Курмушуев Алым Белекович деп. Өзі бірінші мынакей сілердің намыңарға жазылған. 3 күндөн кейін менің намыма өткөрүп бердиңер. Бардыгы официалдуу. Законный түрде бүт. Эми мынакей Мурас сиздин атыңызга өткөрүп берип тур. Бул жерде сиздин атыңыз катталып турат. Демек бул мамлекеттик каттоонун мыйзамы боюнча деги эле кызыл китеп дал ушундай болот. Ушундай да. Негизинен мен айта турганым ишендиңер болот. Мурас кооперативине мен уже алып мына үйдө жашап атам. Китебим мынакей өткөндө берген комментарийлерге доказать етіп қойылып кетті. Анан биз реалдуу деп өзүбүз айтып аткандан кийин башка билбеген кишилер билбей сүйлөгөнгө ишеништин деле кереги жок. Биз мына реал түрдө булар кайра келип мына 3-чү жолу тартып атышат. Мен 3-чү жолу айтып атам, кубанычым дагы эле бар. Ачык айтканда. Ушул өзүмдүн куттуу үйүмдө турам, уже куттуу үйүм деп айтканга уже акын болуп калды. Китеби да бар, үйдө турам. Эдин акчасын төлөп бергем. Буюрса мынакей. Мынакей үй алгандан кийин той бердиңизби, той өткөрдүңүзбү? Жок, эми наркы беркини жыйнаштырып, бул жерге көчүп келгенде ородайым күтүп калдык. Аны эми чакырып атам тойго, Кудай кааласа эмки базар күнкү чакырып койдум туугандарым 15-16-сына. Эч ким көрө элек демек үйдө. Эч ким келе элек, көрө элек. Мына 15-16-ларында келишет, Кудай кааласа, ошондо көрүшөт. Там тойду илгеркидей кырсык эле үйдөн өткөрөйүн деп атам. Канча соток участок? Участок өзү эмединде 4 соток деп жазылып берилген экен решениятында. Анан бул жерде көрүп тургандар фактически 3,65 соток экен. 3,5 соток да. Демек сизге бардыгы эле мындай жетиштүү болот экен ушул 4 сотокто эле 3,5 болобу, айтор короосу кенен эле экен. Эми бул шаарда жашаганга жакшы эле. Кудай шүгүр, мында кичине перестройка кылып коштоңдо болот. Бу жерде кичинекей анча-мынча помидор базарың айдан огород да бар. Нары жак аны очок-почок кое турган жери да бар. Эми эмне планыңыз бар мынакей үйдү жаңы бузуп жаңы курайын деген же болбосо очок гана айтканда же сарай салсамбы деп кийинки пландарыңыз кандай? Пландар бар, конечно. Бул жерден эми кичине жетишпеген жерлер бар экен. Ошол жерлерин оңдоп, бул коммунта бияка өзүнчө, бул жака өзүнчө салынып калыптыр эшиктер. Ушуну бул жерге прикошка кылып кошуп, анан очок гана коем, калганы баары эле жетиштүү пока. Эми азырынча ушул. Буюрса эми эң башкысы үйдү алдык, анан калганын оңдоп түзөөсүн бара-бара кылабыз да. Да, Кудай кааласа. Үйдү алып алгандан кийин, өзүң үйүң болгондон кийин бул жерден эми жашоо көрсөтөт да, кандай болот, эмне болот. Главный бул өзүмдүн менчигим. Өзүмдүн үй. Анан силерге ыраазычылык. Албан ийгилик жана албан ыраазычылык Мурас кооперативине. Чоң рахмат сиздерге. Ушу менен жыйынтыктайбыз. Бул реалдуу экенин өзүнүн оозунан уктук, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан эч кандай коркпостон, бизге ишенип, биздин башкы кеңсебизге келип, биздин андан тышкары Ош жана Жалал Абад, Каракол шаарларыбызда кеңселерибиз бар. Ал жака дагы кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.